Комтор Голд Компани жабык акционердик коомунун каржылык колдоосу менен Ысык Көл облусунун Ак Суу айылында 120 орундуу бала бакчанын курулушу аяктады. Комтор Голд Компанинин президенти Алмазбек Бартабасов жаңы бала бакчанын ачылышы менен айыл элин куттуктап, жаңы бала бакча Ак Суу айылынын эле эмес, бүтүндөй Кыргызстандын намысына жараган уул кыздарды тарбиялап чыгарган куттуу жайга айлансын деген ниетин билдирди. Ар бир жаңы бала бакча, ар бир жаңы мектеп бул биздин келечегибизге салынган инвестиция. Мамлекет бул багытта абдан көп иштерди жасоодо. Биздин компания дагы өз салымын кошуп, коом алдындагы социалдык жоопкерчилигинин алкагында жаңы бала бакчанын курулушун чын ниетибиз менен колдоого алдык деп баса белгиледи ишкана жетекчиси. Ушу бизге бала бакча аябай керектүү болчу. Эми бул бала бакча салынып бүткөнүнө байланыштуу ушу Комтор Голд Компанийге чоң ыраазычылык айтабыз. Ушу элибиздин атынан Комтор Голд Компани бул бала бакчаны керектүү жабдыктар жана эмеректер менен жабдууну дагы өз мойнуна алган. Комтор Голд компаниясы бизге ошо мебелди, эмеректерди баарын алып берди. Ичи жаңы, бардыгы таптаза. Ушул жерден балдарды буюрса тарбиялап, өстүрүп, келечекте ушу балдардан чоң инсандар чыгат деп үмүттөнөбүз. Кошумчалай кетсек, жакында эле Комтор Голд Компанинин каржылык колдоосу менен Ысык Көл облусунун Тоң районунун Темир Канат айылында дагы 40 орундуу жаңы бала бакчанын ачылышы болгон.